Азыркы учурда 1 миллион 300, 1 миллион 400 деп коюнчу, 1 миллион 400-гө чукулдап калды. Ошо 1 миллион 400-дүн жаңы, жапжаңы машинелердин 58 миң гана жаңы экен да. Мындайча айтканда, өтө байлардын, жип айдагандардын саны растамошкага карабайт, канча болсо ошончо болсун, мен алып келип киргизип атам. Жапжаңы машинелердин немеси 58 миң эле болот экен. Калганы эли мен эстеп көрсөңүз, калганы бүт эле бул машинада. Эми бизде реалдуу факт элдин жашоосу ошол да. Бул деген дагы эмнени айтат? Бул деген элдин чөнтөгүнө только ошондой машинелерди гана ала алабыз деген нерсени билдирет. Жана кабинада айтып атпайбы деги жаңы машинелерге көчүш керек, жаңы машина алыш керек деп. Жаңы машина ала албайт да. Эми кантип 100 миң доллардык же 50 миң доллардык машинаны жөнөкөй эл алчу? Ала албайт да. Ошол 100 миң, 50 миң доллардыктын саны 58 миң экен болгону. Демек, бул дагы башка нерсени ойлондурат. Бул деген биз бара-бара полный жаңы өтөбүз дегенден алысыраак болушубуз керек. Биз каалайбызбы, жөнөкөй элибизге бул машина керекпи? Машина менен камсыз кылышыбыз керекпи? Демек, машинанын сапаты жакшы машиналар менен камсыз кылып берсек туура болот эле да. Бул дагы бир чоң статистиканы карап коюш керек. Азыркы биздин маекте түшүнгөнүбүзгө караганда, эгерде бул мыйзам азыр иштелип чыгып коомдук талкууда турат, бул мыйзамдын жазылышында кеп жок, бардыгы даяр болгону азыр эки эле каршылык нерсе бар. Бул министрлер кабинети жана бир коркунуч же болбосо мындай бир тобокелдик нерсе, бул президенттин колдоосу. Эки эле нерсе турат. Жанагы эле ошол эле бажы биримдиги, башкалардан эч кандай тоскоолдук жок. Ал жерден эч кандай тоскоолдук жок. Болгону эми позициясын сөзсүз түрдө өкмөт өзүнүн позициясын бериш керек. Ал эми Жогорку Кеңеш өзү кабыл алып кете берет, бирок алардын позициясы маанилүү. Себеби президент өкмөттүн позициясы кандай болсо, ошого көз карайт да. Сөзсүзчө алардын позициясын, аргументтерин окуйт, карап туруп андан кийин чечим кабыл алат. Ошондуктан мен жанагы бардык уголдарды сглаживать эткенге аракет кылып, алар айткан аргументтерге өзүмдүн доводдорумду келтирип, алар айткан нерселерди жасайбыз, бирок башкача жол менен жасаса болот деген нерселерди алып келип, мына бүгүнкү күндө ушул нерсеге жетип калдык да. Бардык тоскоолдукка жол издеп атабыз. Ооба, жол издеп атам. Жана айткан бүт мусордун баары кирет дегенге жок, только Япониядан кирсин деп атабыз. Жана ДТПда обгондо жамандай немеси бар, статистика боюнча дегенге биз анти кылып туруп жана камералар коюп атабыз. Анан жолдо бүт ДТПлар ушудан болуп атат дегенге мен жана купе дагы мыйзамды киргизип атам, среднестатистический скорость болсун деп. Айтор баардык нерсени бир алып кетип атам да. Эми мындай нерсе да, 2 айда мыйзам даяр болуп калса, Жогорку Кеңеш кабыл алып берди дейли. Анан 2 айдан кабыл алынгандан кийин дагы бир нече процедуралар бар да. Президентке барат, кол коет, анан кийин күчүнө качан кирип калат анда? Президент коёру менен өзү негизи күчкө кирет 15 күндүн ичиндечи. 15 күндүн ичинде жана публикация болгондон кийин күчкө кирет. Ал процесс обычно 1 жумадан 15 күнгө чейин созулат. Буюрса март-апрель тоголоктоп эсептегенде март-апрель мыйзам долбоору каралып, Жогорку Кеңеш карап бере турган болсо, биз ошондо жайында буюрса, эгерде ишке ашып кете турган болсо, жайында Япониянын оңрулдуу унааларын алып келип баштайт экенбиз. Кудай буюрса. Кудай ошого жол берсин, анан биздин өкмөткө түшүнүк берсин, анан сабырдуулук берсин, ушу эл үчүн деп дагы бир ушул мыйзамды киргизип алсак жакшы болот эле.